Assalamu alaikum. Промывка печканы чыгарбай тазалоо. Өткөндө да бир видео киргизгенбиз. Ал видеодо аппаратта бир аз кемчиликтер болду. Ошолорду бир аз жаңылап, өзгөртүүлөр киргизип, анан баягы лимон кислота менен жуудук эле. Лимон кислота бир аз жакшы жуя албады. Башка Мистер Кроп деген канализациянын химиясын таап, ошондой менен жуут алып. Лимонный кислота менен эмес, мындай химия бар. Мистер Крот деген канализацияны жуутурган суу. Ушундайды андай 10 литровый сууга ушундан бирди кошсоңуз болот да. Буну баягы жерде сатат. Мила саткан жерлерде сатат. Чоң-чоң супермаркет же базарда да болсо керек. Ушундай жерге барып алсаңыздар. Ушундай жөнөкөй. Результат мынакей көрүп аткан күрөң баягы турбанын ичиндеги таштар. Ал ушул печканын ичи өтө эле катуу толгон экен, давление дагы аз. Анан бул аппаратыбыздын биринчи аппараттан айырмасы бул аппаратыбызды бир аз ыкчамыраак сатадык. Анан коюлган запчасттарды дагы башка запчасттарды койдук. Анан бул жерде мынакей тенди дагы 2 киловаттык тен койдук. Кайнат албай калат экен. Мына кичинекей прямой эле уланган. Анан дагы бул жагынан бул жерин мынакей включатель койдук. Мурда жасаганыбызда бул жерге розетка кылдык эле, бирок ал тез өчүрүп жандырганга включатель жакшы экен. Бул жерге мындай краниктер менен подача обратканы алмаштырган мындай краник койдук. Краниктер кандай болот? Насос подачаны айдайт. Насос подача айдалганда подача бул турбадан келип, бул жагында краник жабык. Значит, суу бул жакка кетет да. Бул жерде краник жабык, подача бул шлангадан кетет. Подача бул шлангадан кетип, обратка бул шлангадан кайтып келгенден кийин бул жер краник жабык. Суу өйдө көздөй кетет. Бул жерден мынакей бул жакка карап кетет. Бул жерде краник жабык да, ошентип барып куюла берет. Краникти мындай карасаңыздар, 2 кызыл краник, 2 көк краник. Азыр 2 көк краник ачылып турат. Көк краниктер жабып кызылдарды ачсак, обратка подача ушинтип алмашат. Анан фильтр маселеси боюнча, фильтрде бул жерге эгер фильтр кое турган болсок, фильтр ал кымбат экен. Атайын бул жерге сууну тазалаган фильтрлер болот, ал 800 сом, 1000 сом фирмасына карап ар кыл түрү бар экен. Андай фирманы койсок расход көбөйүп кетет экен. Ошонго мындай китайский колонкалардын крышкасы болот, железный. Ошондой железный крышкада эле мынантип жасап койдук. Азыр жумуш бүткөндөн кийин бул жерден мына күрчөктөн алып туруп эле тазалап, кайрадан салып койдубуз. Мынакей азыр ушул суунун цветин көрүп атасыздар да, ушул прозрачный таптаза суу болчу. Ушуну жууганын ичине ушунча мусор чыгып тазаланып, азыр жарым саат болуп калды. Анан бунун жакшы жери мындай химия менен жарым саат, максимум жарым саатта печканы тазалап атат. Насосубуз 3-чү положенияда иштейт. Насос айтканча, насос биринчи насос койгонумда отмоткасы алюминиевый койдум эле, алар көпкө иштей албайт экен. Анан андай отмоткасы медовый отмоткадан 2400кө насос алып койдук. Бул жакшы иштеп атат. Общий расходун айта турган болсом 10 миң нары бер экен да. Ошол 10 миңдей акчага бүтөт экен. Шлангалары 15тик турбага кире тургандай шланга. Метри 150 сомдон 3 метрден 6 метр. Мына ушундай өзүңөр жасап көргүлө. Жеңил, самодельный. Бул аппараттын заводской вариантта кымбат экен. Алар $1000. Андан да кымбат экен. Булар фирмасына карап кете берет экен. Андан көрүп мындай эле самодельный кылып өзүңөр жасап алсаңар болот. Бул турбаны да айтып коем. Бул турба бул жерге баягы атмосфера менен айдай турган насос болот. Ошондой насос улап, анан бул жерге кошуп коем дегем да. Забитый печкаларды эң биринчи баштаганда ошол насос менен сүрүп чыгып мусорлардын баарын. Анан кийин кайрадан аны бул жерге өчүрүп кое тургандай кылып жасайбы, кечирип.
азыр ушундай кылып жасап койдук. Мына бул жерден ручкасы бар, ножка бул жак дөңгөлөк көтөрүп туруп эки жака жылдырат да. Машинанын жанына чейин сүйрөп алып барып анан улап коет. Улаганда мына эки шланганы алып келип туруп эле бул жерден баягы печканын выходуна кирген өзүнүн заводской шлангалары суруйбуздагын ошол жерге улап коебуз. Подача обраткасы айырмасы жок эле улайбыз. Анан бул жактан алмаштыра беребиз подача обраткаларын. Ар бир машинаны кандай тулган болсо дагы жарым саатта уже результат берип атат. Биринчи сабактагы дагы экөө негизи окшош. Астында сливной, насос, выход бардыгы окшош болгону бул жерде краниктер, подача обратка алмаштырган краниктер коюлду, анан включатель, насос, жакшыраак насос коюлду. Анан оңоюраак баягы нары бери жылдырганга чоңураак дөңгөлөк коюп койду. Ушул болгон жасап көрүңүз. Кандайдыр бирден жардам керек болуп турган болсо, личкага же комментарий жазсаңыздар, жардам берет иншалла. Жасап пайдаланыңыздар. Ассаламу алейкум.